26 майда өлкөбүздүн бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү. Ошондой эле 20-10 жыл мурун бүтүрүп кеткен окуучулар да мектептерин эскерип келип жаткан чагы мааракеге утурлай Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Кызарт айылынын 1987-1997 жылкы муундардын демилгеси менен өздөрү окуп бүтүрүп кеткен профессор Айпидинов атындагы орто мектебинин өнүгүшүнө жана жаш муундардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу максатында мектеп алдына футболдук аянтча куруп беришти. Футболдук аянтчанын куруу иштери 1 жылда толук бүткөрүлүп, жалпы аянты 1000 квадрат метрде түзгөн. Ошондой эле 3.790.000 сом каражат жумшалган. Футболдук аянтчанын салтанаттуу ачылышына жергиликтүү тургундар жана мектеп жамааты, ошондой эле футболго кызыккан жаштар келишти. Айыл жаштары да жакшы саамалыкты колдоо иретинде эки командага жете турган футболдук формаларды жана топ белекке беришип, келечекте айыл ичинен мыкты футболчулар чыгаарына үмүт кылаарын белгилешти.